Күндөн күнгө Борбор калаадагы автоунаалардын саны көбөйгөндөн көбөйүп барат. Учурда Бишкекте 500 миңден ашык унаа жүрсө, шаар болгону 45 миңге гана ылайыкташкан. Бул себептен жолдордо башаламандык жаралып, токтоочу жайдын тартыштыгынан машинелерди тротуарларга коюуга туура келүүдө. Мэрия үчүн бул кадыресе көрүнүш. Көйгөйдү чечүүнүн болжолдуу планы болгону менен шаардык кеңештин депутаттары эми гана бул маселени кароого киришти. Жолдорду бошотуу үчүн шаардын ошо 4 мисалы Борбор көчөлөрүндө такыр токтогонго мүмкүн болбойт. Бирок ошонун ордуна биз унааларга токтоочу жайларды ошондой ыңгайлуу шарттарды түзүп беришибиз керек. Бул сөзсүз түрдө болбосо биз бул акыбалдан чыга албайбыз. Ошондуктан сунуш боюнча шаардагы каралбай калган унаа токтотуучу жайлар иретке келтирилет. План ишке аша турган болсо, жол кырсыктарынын саны азайып, орунсуз токтогондорду тартипке келтирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал үчүн токтотмолорду карап, башаламандык жаралбаш үчүн көзөмөлдөп туруу зарыл. Ошондой эле мэрия акы төлөө системасын киргизүүнү көздөп жатат. Түшкөн сумманын жарымы мамлекеттин бюджетине түшөт. Шаар жетекчилигинин маалыматы боюнча, Ордо каланын 56 көчөсүндө 10.600 автотоктотмолор орун алган. Аякта система жанагы видеонаблюдение деген системалар болот. Ошол системадан баарын парковкалардын баарын изилдеп, анан мониторинг кылса болот. Бул бир, экинчиден жанагы төлөмдөрдү мисалы 50% деп коеюнчу, 50% инвесторго түшсө, 50% мэрияга түшсө, ошол жанагы приложениядан ошол акчаларды баарын анан системаны мониторинг кылса болот. Автоматташтырылган унаа токтоочу ачык жай долбоору ишке ашса, жылына мамлекеттин бюджетине 100 миллион сомго чейин каражат түшүшү мүмкүн. Эгер айдоочу унаасын токтотмого 15 мүнөткө чейин койсо, акы алынбайт. Андан көп турса 30 сомдон төлөө талап кылынат. Ал эми суткалык токтотмолор 50 сомдон деп көрсөтүлүүдө. Как мы можем говорить о том, что у нас будет? Азыр менде суроо болуп жатат. Шаардагы 10дон ашуун унаа токтотуучу жайдан канча каражат түшөрүн билбей жатсак, эми бир жылда 100 миллион түшөт деп ким кепилдик бере алат? Парковкалар кайсыл көчөлөргө курулушу керек? Аларды куруу үчүн бак-дарактарды кыюуга туура келбейби? Айтор суроолор көп. На каких улицах будут парковки, какие это будут парковки? Акы төлөөчү парковкаларды жайылтууга айдоочулардын көз карашы кандай? Бул боюнча алардын пикирин да угуп көрдүк. Парковка болгончун порядок болуп атат да. Эми платный башкаларга жерде деле төлөп атпайсызбы? Мындай эле частный жакка койсоңдор коюп алышат, акча кой деп. Ага караганда туура эле да. У нас грубо, если так бы надо было делать. Ага, а вы готовы вот платить? Я говорю, в пределах разумно, если договориться, какую сумму, недорогую. Төлөйбүз да? В пределах какой суммы? Ну, я думаю, в пределах везде сейчас 20 сом. Хотя бы 20 сом. Эске салсак, 2016 жылдын январь айында Бишкектин Шопоков көчөсүнүн эки чети сынамык иретинде жеке тараптарга ижарага берилген. Эки тараптуу келишимдин негизинде паркинг KG ишканасы жыл сайын кала бюджетине 2,5 миллион сом төлөп турат. Жазгүл Аманалиева, Гүлчөрө Казымкулов, Нью ТВ.